Суроолор боюнча мен түшүп койгом. Дешет экен деген рубрика. Дешет экен. Эл өз элек чыкты, дешет экен. Саясаттан эле эмнеге ыргы өтүп кетти дешет экен. Эмне ырдагам келди, ырдап койдум, анын несі бар экен. Эмне саясатта эле жүрүш керек өмүр бою. Анан да митип башат экен, арсызданышып. Ой, бул кандай киши эле убагында. Ой, бул убагында кандай киши эле. Карачы, бечара ырдап калыптыр. Бечара ырчылар бечара болсо анда силер кимсиңер вообще? Ырчылар деген билесиңер, самый миллионерлер. Биздин эле Кыргызстандын ырчылары. Тигине $1 миллион асар неге алып атышат. Мингендери кнопочный машина ырчылардын. Силерден тигинтип калды, минтип калды. Өзүңөр жашаган квартира. Түрткөнүңөр тачка. Жүргөнүңөр Россия. Кара келе албай ызчы болуп, сол элеси, бол элеси болуп ызчы болуп атасыңар, анан кайра дагы сынтап, бул кезде чоң саясатчы эле анан бечара ырдап калыптыр. Бечара ырдап калган жокмун мен. Мне это нравится. Понимаете? Ошол. Анан мындай деген ушактар бар экен. Айдар менен Максимден таяк жеген, анан ушинтип калган. Эмне минтип калыптырмын? Мен болом өзүм ошол. Айдар менен Максим өкөтөң досум болчу. Мына азыр ачык айын. Мисалы Айдар менен Айдар Акаев менен 2001 жылдары экстрасенс эмеден Индира Исманкулова деген бар. Ошонун офисине жолуп турчубуз. Ишенбесеңер барып сурагыла, тиги эмеде офиси. Белинский Бокомбаева жайгашкан. 2001 жылы досум болчу. Анан революция болуп албакчы качып кетти, жакында өлүп калды. Абдан кейдим, абдан кайгырдым. Айдар Акаев досум болчу да. Анан ал кандай чалып мени сабатып калат. Андан кийин Максим жөнүндө ушак чалып Максим Бакиев ушинтип мотуйт сабатып коюп. Ал менен бизнес партнерим болчу, ал кандай чалып мени сабатат. Ушундай апенди чалсаңар да эл журт. Өзүңөр жомок чарбасаңар да өзүңөр ошого шенип, бириңе пихать этип, толкать этип, оңойтуп калды, айтып калыптыр. Айтып калган эмес, баары ушак, баары жалган. Өкөтөң менин досум болчу. Так, 4-чү часто задаваемый. Жаш аялы болуп, жаш аялы муну ырдатып бийлетип койду. Жаш аялына жагынайын деп атат. Ой, жагынбай эле, эмнеге мен жагыны, мен бирөөгө жагыны ырдап сырдабайм мен. Бирөөгө жагынайын ырдап бийлебейм мен. Ырдап бийлебей койсом деле жактырат ал жаш аялым мен. Хокмаштар көпсүңөр да жагат. Ушундай эле бор десеңер да. Просто спортивную форму надо соблюдать. Веселье души, равновесие души надо сохранять, соблюдать. Ошон үчүн ырдап бийлеп